И самое главное, сегодня премьер заявил следующее. Первое. Теперь, с этого года, страна надеется только на свои собственные силы. Все доходы, налоговые и неналоговые, закрывают защищенные статьи. Плюс еще он выгадал 2 миллиарда самого положительного сальда здесь. Это впервые в нашей стране. Ну и плюс, конечно, программа госинвестиций. И он предложил парламенту вместе с правительством разобраться со специальными средствами. Это 2,4 миллиарда. Устойчивость бюджета, вот первые параметры, которые мы сегодня утвердили, она обеспечена на следующий Спасибо большое, Акылбек Усин. 6 айдын жыйынтыгы менен биз өзүбүздүн расходторубуздун баарын өзүбүздүн доход менен жаптык. 9 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 459 миллион сом профицит менен чаптык. Бул ички биздин болгон расходторубуздун баарын жаап бүткөндөн кийин да. Мына ушу 9 айдын жыйынтыгы менен биз азыр мына өзгөртүү толуктоолор менен буюрса эмки жумада сиздерге келебиз. 24 миллиард сомго өзүбүздүн доходторубузду көбөйтүп, анан расходторду оптимизировать этебиз да. Биз кредит алып той берген кыргыздардай болуп аткан жокпу өкмөт? 80 миллионду биз ал деген бюджетке киргизкенбиз. Бюджетте жалаң коргоо сектору эмес, андан башка да чыгымдар бар. Ошол баягы айлыктарды 1 апрелден мугалимдерге жана медиктерге көтөрөбүз деген ойлорубуз бар. А эгер бизде $1,5 миллиард жок болсо, анда биз ышкырыгыбызды таш жардырбай эле, болгонун болгондой эле айтып эле элге айтпайлыбы, белди бекем буюлу дагы бөтөн жактан карыз алганды токтотуп туралы десеңер, эл түшүнөт го. Бүгүн силер жеп алгыла дагы, бирок силердин карызыңарды небереңердин мойнуна илип атабыз деген көз боемоочулук саясат кетип бартпайбы? Демек биз азыр кесиптешим айткандай, биз неберелерибиздин акысынан жеп аткан экенбиз да. Биз балдарыбыздын акысын жеп аткан экенбиз да. Ушундай болуп атабы? Кандай дейсиз? Баягы төшөгүбүзгө карап бутубузду сунбайлыбы? Эгер курулушка болсо, өндүрүшкө болсо, башка маселе. Анан айлыкты көтөрүүгө, социалдык төлөмдөрдү төлөөгө деп айтканыңыз, бул менимче кредит алуунун кажети жок анда.